Биздин айылдын тарыхында биринчи жолу балдар бакчасы ачылыш. Байдан бери ыйлап отурам го. Биз да ушундай жетишкендикке жетебизби деп. Бул үйдү сатып бизнес кылсамбы деген ойдагы келди. Анан кийин карап ушул үйдү элге сатикке жардам кылып берди. Чоңураак бийликке жетейин деген ой максаты жок. Атасынын эле осуятын аткарыш үчүн. Тамагаш көмүрүн 1-сентябрдан баштап сиз мойнуңузга аласыз. Аны жергиликтүү бюджеттен биз мойнуңузга алабыз. Мына мектеби 40 жыл болду, Пенецкий. Шамал болсо мында кыймылдап турат. Азыр ошон үчүн бардыгы кысыр жүргөн жакшы дейм да. Кыргызстанга азыр биздин алмалыктын эч кереги жок болуп калды. Ошондо мына турган үйлөргө менчик укугуңуздар жок экен да. Жок да, эч нерсе жок. Жөн эле кайтарып отурат экенсиздер да. Айрымдарында ошол госактысы, ошол ноокаттан алгандары бар экен. Көпчүлүгүндө жок. А бирок шайлоодо тизмеде бар. Шайлоодо биздин жетекчилер добуш каякта бар экенин билишет. Азыр келиндер туайын десе, келиндер туудуруштун кереги жок. Паспорт алыш өлүм болуп атат. Көлүк алыш өлүм болуп атат. Жаңы мэр келип кетти. Аракат кылып көрөбүз деген бойдан ол да кетти. Президенттин берген немесин айыл өкмөт президент атпай койду. Жыл деди дагы өзүнүн адамдарын берип койду. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн мынау Ош менен Ноокаттын ортосунда, трассанын боюнда жайгашкан, суусу дагы жок. Болгондо дагы иче турган таза суусу дагы жок, сугат суусу дагы жок. Ушундай бир ортодо бир өзүнөн өзү пайда болуп калган айылдагы бир жакшы иш жөнүндө айтып берейин деп турам. Бул айыл өзү кызык айыл. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Бул жер Алмалык айыл деп аталат. Ошол Алмалык айылы илгери ушул кен чыгып, көмүр кени чыгып. Анан ошол көмүр кенди казуу үчүн ар жактан топтолуп келген кенчилердин айылы болуп түзүлгөн. Кийин 90-жылдары кен жабылган, а бирок айыл калып калган. Айылдын аты Алмалык. Мына ушул жерде бир 200дөй тургун жашайт азыр. 200дөй кожолук жашайт. Анан 90дөй баягы мектепке чейинки балдар бар экен. А бирок айылда бала бакча дагы жок. Айылда эми мектеп бар, мечити бар, анан бир кичинекей колдон түшүп бараткан бир фап бар. Андан башка эч нерсе жок бул жерде. Анан ушул жерге ушул айылдын бир тургуну өзүнүн үйүн бала бакча кылып мынтип ачып берип атыптыр. Анан ошону угуп келип калдык. Бул айылда эч нерсе жок да. Таза суу дагы жок, сугат суу дагы жок. Анан ушул айылдын жашоосун көргөзүп берейин, анан мынау ачылышын дагы көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. Бул жерде дагы бир кызык нерсе бар. Айылдын жери Ноокатка карайт. Анан эли Ош шаарына карайт. Ош шаары бул жерге акча бөлө албайт. Анткени мындай бул жерге акча бөлсө, Ноокаттын жерине акча бөлгөн болуп калат. Ноокат дагы бул жака акча бөлө албайт, анткени Ош шаарынын тургундарына акча бөлгөн болуп калат да. Ошон үчүн баягы мыйзам жол бербейт деп эки тараптан акча бөлбөйт. Ортодо ушинтип мындай чечилбей асманда калкып илинип калган айыл. Кайра айтам, эли Ошко карайт, шаарга карайт. Жери Ноокатка карайт. Мен мына жерден бир жакшы бир нерсени көргөзүп берейин азыр. Айылда ар бир үйдө мынтип дарагы бар, мындай гүлдөрү бар. А бирок суу жок. Кандай кылып маселени чечип атат дейсиздер да. Мына тамдары бар. Бул жакта мал кармашат, мал суу ичиш керек.
Адамдар өздөрү Оштон 20 Ош менен ушул айылдын ортосу 20 километр чыгат. Ошо 20 километрден сууну ташып келип ичишет. Мына бул абис. Суу сакталат бул жерде. Бул дагы абис. Мында да суу сакталат. Жамгырды булар ошол абада эле тилешет булар. Жаан жайт. Мына ноо менен чогулуп келип туруп, мына жерге түшөт. Бул толгондон кийин мына шыйпырды мындай кылып жылдырып койсоңуз, бул келет дагы мына жерге алып түшөт. Анан бул дагы толот. Анан малга сууну ушудан алып беришет. Алмалык айылы ушул жамгырдын суусунун эсебинен жашаган айыл десек болот. Бул жерде мисал мына көгөрүп турган мына бадам, өрүктүн көчөттөрү турат. Ушулардын бардыгына сууну адамдар ушул эмеден алып беришет. Жамгырдын суусу менен көгөртүшөт. Малын дагы ошентишет. А өздөрүнө сууну 20 километр алыстан Ош шаарынан ар бири өздөрүнүн машинасында фляга менен ташып келип ичишет. Мына ушул айылда азыр ошол бир жакшы иш болуп атат, жакшы самалык болуп атат. Бирөө Азизбек деген бирөө экен, ошол өзүнүн үйүн бала бакча кылып элге тартуулап берип атыптыр. Анан мен башында ачык эле айтып коеюн, мен сураштырдым азыр. Бул кишинин ниети жанагы депутат болуш эмес бекен деп. Эгерде депутат болуш ниети менен ушул үйүн элге тартуулап, ушу жерден бир добуш алайын деп аткан болсо, анда кой, мен анда барбай да коеюн, бул жөнүндө айтпай да коеюн деп атам. Анткени баягы депутат болуу, бийликке баруу кыялы ошондой бир тилек менен адамдарга каптап алтын берсе дагы аны айтыштын кереги жок. Себеби анын артында өзүнүн кызыкчылыгы турат. Азыр бул өзүнүн кызыкчылыгы жок, депутат болом деген ой жок дегенден анан келип отурам. Угушума караганда бул киши жанагы Жарасул Осмоналиев эмес экен. То есть 150 миңден айлык албайт экен. Бул баягы Калашникова эмес экен, 6 миң доллардан айлык албайт экен. Бул прокурор дагы эмес экен, 90 миңден айлык албайт экен. Бул баягы кени бар кишилердин ошол кенин мындай жардырып берет экен. Ошону менен окат кылат экен. Жүрүңүздөр. Ушул мен балдарымдын демилгеси менен ачылган чоң уулумдун үйү. Атасынын осуятын аткарышып, атасы ушул элиме бала бакча курам деп ниет максат кылды эле. Ошол атасынын максатын иш жүзүнө ашырып, уулум үйүн эл кызмат ошо элге кызмат кылсын деп бала бакча кылып үйүн берип атат. Колунан келишинче балдарым аракет кылды. Балдарга жакшы шартта жетиштирип бергенге. Өз оюбузда эми балдарга нону кийим чече турган шкаф кылып жасаттык. Мунусу пут чечери, тамашаларын чечип анан кийин бул жак кухнясы, тамак аш ушул жерде болот. Пауырларыбыз уже кызмат кылышып атат. Кудай кааласа иншалла калгандагы секинасында боло берет. Бул жер кухнясы. Балам бир жөнөкөй эле ишкер болуп иштейт. Пешенетер эле менен жашайт. Анан баламдын ой максаты бир чоң болуп кетейин, бир чоңураак бийликке жетейин деген ой максаты жок. Атасынын эле осуятын аткарыш үчүн жөнөкөй эле карапайым эле ишкер балдардын эле катарынын сагында турат. Ошондой. Ошондо эмне тармак? Гарняк. Атасы да тоо кендерди, атасы да гарняк эле. Атасынын кесибин алып кетти да. Тоо кендерди жардыруучулар дейт кыргызча, гарняк да балам. Эми алики күч бириксе, алики биримдик болгон жерде жакшы болот экен. Биз бул эми элдерге азыр эле болуп калгандай болду. Биз атасын өлгөнүнө 7 жыл болсо, биз өзүбүздүн үй бүлөнүн бул ишин ашырыш үчүн бизге көп жыл болду. Мен баламдын бир чоң иш өтүп, бир чоң болуп кетейин, ондой ой жок. Кудай кааласа иншалла. Садикти кантип кайсыл акчага ачып атабыз дегендей. Раматылык атам тирүү кезинде осуят кылып айткан эле. Ушул жерге садик салсак, элге жардам берсек деп. Анан атам өтүп кетти. Анан ошол атам өткөндөн кийин мен шаарда өзүм ишим шаарда болгон үчүн Оштон үй алып кеттим да, бул үй жөн эле калды да. Анан бул үйдү сатып бизнес кылсамбы деген ой дагы келди. Анан кийин карап, ушул атам осуятын эстеп, ойлоп, анан коюп ушуну ишке ашырайын деп ушул үйдү элге садикке жардам кылып бердим. Анан бул мындай көп эле мактанып көптүрө турган садик эмес. Өзүбүздүн алыбызга жараша мындай
Алыбай алынча дегендей ошондой эле садик. Бул жердеги азыр 200 түтүн бар бизде, Алмалыкта. Ошол где-то 50-60 балдар бар дейм. Азыр 60-50 балага ылайыктап эме кылдык, ачтык. Ошол эми анан Кудай кааласа бийлик дагы жардам беребиз деп сөздөрүн берип кетти, убадасын беришти. Алла буйруп, Алла кааласа, Кудай кааласа дагы келечекте дагы кеңейтебиз, дагы эме кылабыз деген ниеттер бар экен. Анан бул кайсыл акчага дегениң бул ошондо мен Россияда иштеп жүрүп салган үйүм эле. Наркы биринчисин. Анан буну келип кийин бул жерде иштеп салдым. Ошол үй. Анан кийин шаарга көчүп кетип бул үй калган да. Анан ошол үйдү жөн эле калып жөн эле жаман болуп кетет экен, үй калып кетсе. Анан ошон үчүн эле элге кызмат кылсын дегенде. Деп эле ошо элге садык кылып ачтабыз экен. Байдан бери ыйлап отурам го. Биз да ушундай жетишкендикке жетебизби деп. Сүйлөгөн сайын ыйлап отурдум да. Азыр бул баасы болжолду айтылды элекпи? Жок, айтылды элек. Болжолду баасы айтылды элек балам. Болжолду баа айтылды элек, бирок элге өзүнүн социалдык немесине жараша баа айтылат. Азыр 50 орунга келип атат балдар, дагы 20 орун кошобуз деп атат балдар, бар дагы запаста келе турган. Жакшы нерсе болду да. Биздин айылдын тарыхында биринчи жолу балдар бакчасы ачылышы ушул. Өзүбүздүн балдарыбыз мектепке аргы чекти ойноп эле айылда чоңоюп барды эле, неберелер үчүн аракет болуп ушунча ачылып калган өтө жакшы болду. Азыркы замандын талабына да ылайык, баланын көз караштары өсүп, ушул жерден эмне каалайт элекпиз. Келечектеги президент, премьер, жакшы аалымдар чыгып, эң негизгиси жакшы накай балдар, кыздар тарбияланып, анан мектепке барышып, андан кийин эл үчүн кызмат кылган балдардын чоңоюп, ушул жерден тарбияланып чыга беришин каалайт элек да. Бул жерде анан мынау суу жок экен, кетип калбайсыңарбы анан? Суу маселеси балам, эчтеке эмес, биз көнүп калганбыз. Бизге 10 тонна баягы бочка 10 тонна сууну 3 миңге койдурабыз. Ал бир 15-20 күнгө эмсе бир айга ошону ичип, ушул убакка чейин мына жашап, балдар тарбиялап, ушундай балдар кыздарыбыз чыгып келатат. Анан эгерде суу керек болуп калса, балдар бакчасына ата-энелер очередь менен куйдуруп деле бере беребиз. Ал эчтеке эмес да. Мына суу жок жерде мына көгөрүп атат го, дарактарда эптеп чилек менен куюп болсо да көгөртүп атабыз. Жашоо үчүн жакшылап эле күрөш. Өзүбүз эле союз бузулгандан бери эл өзүн өзү тейлеп эле келатат. Биз мындай анклапта калып, өзүбүздү өзүбүз көтөрүп атабыз. Балдар көбөйүп атат күн сайын, жер бериш керек болуп атат, бөлүнүп чыгыш керек болуп атат. Ушундай маселелер өтө курч болуп калды азырчы. Ошону барбаган жерлерге барып жүгүрүп атабыз. Ушул бир гана жер маселебизди чече албай койдук да. Чечип берсе жакшы болмок. Ушу бала бакчанын ачылышынын мындай салтанаттуу бөлүгү бүттү. Анан чоңдордун бардыгы мынау жанагы дасторконго киришти, чайга. Азыр шорполорду ташып берип атышат. Азыр эми чыккандан кийин сурайлы. Анткени бул бала бакча ачуу деген оңой эмес. Өзүң ачып атсаң дагы ошонун уруксаты бул чоң машакат да. Ошон үчүн азыр сурайлычы, айлыгы кандай болду бул жердеги кызматкерлердин, баягы тарбиячылардын, нянкалардын, андан сырткары мунун баасы канча болот? Ошого окшогон нерселерин чечтиби, чечпедиби? Жана мен чечтик дегендей сөздүн уккан жокмун да жана. Ошодон сурайлычы. Азыр чыга берсин эми, чай ичип алып, Иш күтүп туралы. Бирзеке, салам алейкум. Алейкум ассалам, кандайсыз? Жакшы. Бакыт таптым. YouTube'дан эле көрүп жүрөм. Сиздердин ооба. Сиздерде мына эмени сурагым келип атат да, азыр канча штат менен ачылып атат эми? Эми азыр штат маселеси деле чечиле элек биринчиден. Штаты обычно өзү 2 тайпа ачылганда бизде 12-13 адам болот да. Эми азыр айыл өкмөтү
да өзүнүн немесине каражатына карайбыз деп атат. 6 айлыктын жыйынтыгы менен. Биз дагы министрликке кат берип атабыз. Айыл өкмөт дагы колдоп, жеке менчик менен жанагы мыйзам бар да Кыргыз Республикасынын жеке менчик менен мамлекеттик менчиктин ортосунда алака менен ушунда проектлер ГЧП да, государственный частный партнерство дегенчи. Ошонун алкагында иш кылабыз деп атабыз. Биз министрликтер менен акылдашып каттарын жазып беребиз. Штаттардын баардыгын. Эми азыр кадрды подбор маселеси болуп атыптыр. Булар ошол карайбыз. Бирок эми мындай да баягы кат жазган менен артынан түшкөндүн айырмасы бар да. Кат жазган менен артынан түшөбүз да. Эми катты жазып коюп, анан кийин жоопкерликте отуруп бир жылдарды өткөрүп жүрсө болот, андай болбойбу? Жок, андай болбойт. Азиз менен сүйлөштүк. Эми 1-2 айга чейин баары бир өзүңөр карашыңар керек деп атасыз. Эми ачкандан кийин биз азыр биринчиден айыл өкмөт булардын тамак ашына каражат бөлүш керек. Анан булар бюджетинде бекитип, биз каражатын, тамак ашынын каражатын көтөрөбүз, содержаниясын кармайбыз деп берсе айыл өкмөт. Анан биз ошого карап, эмесин чечип беребиз. Штаттан бизден масыл сурайм. Бирок мен эң негизгиси айлык да, эң көп акчаны айлыкка. Ошо айлыкты чечүүнүн жоопкерчилигин аласызбы өзүңүзгө? Алып атабыз, ошондо алган үчүн ачылып атат да. Албасак ачылбайт эле да. Ошондо канча? Бир 2 айдын ичинде же болбосо 1-сентябрга чейин эртең эс алуу да болобу? Скорее да, 1-сентябрга чейин. Булар эми азыр жайында сентябрга ошондо айлык маселеси чечилеби? Буюрса чечебиз. Эми чечебиз деп айтып атабыз, чечип беребиз буюрса. Эжеги дагы барды. Азиздин өзүнө түшүндүрүп айттым мен. Кандай шарттары көп ал жердечи, документтерди кылыш керек депчи. Бир топ мындай перечень документтер бар да, талап кылынган. Анан ал документтер болмоюнча мындай бакчаны жаңы мыйзамдуу түзүндө ачкан болбойт да. Аны жакшы билесиңер өзүң. Рахмат. Айыл өкмөт мырза, саламатсызбы? Дұрыс мырза. Сиз баягы Айтулуу Тажыбаевдин баласы болосузбу? Атаңыз жөнүндө жакшы сөздөрдү көп угам мен. Алабукадан бери угуп келгенсиз. Анан бирок интернетте сизди жамандагандар көбүрөөк болду. Эми ол кечегиде көрүп атасыз өзүңүзчү. Ал эми жанагы интригабы? Интрига эле ал, интрига. Макул. Бирок азыр ошол сиз айтканыңыз чын болсо анда бул жерден тамак мен азыр укканыма караганда тамак ашы дагы, айлыгы дагы, штаты дагы чечилди окшойт. Өзүңүз жакшы билесиз, бул жанагы президентибиздин 291-жарлыгынын негизинде бул жер жанагы трансформация болгон эмес, азыр ошого программага кирип, бүгүнкү күндө азыр документтер даярдалып жатат. Анан биз эми бир аз күтүп турула десек, эми ачып тура берелик дегенден анан макулана келип ошол мына 2-3 айдын ичинде эл өзү каржылап тура берсин. Анан биз ушул жергиликтүү бюджеттен бир балага 18 сомдон бөлүп беребиз. Ошондо азыр 12 айга бөлгөн болсок, биз 376 миң чемте ошондой акча каражаты бөлүнөт экен. Анан мен айттым, ушул көмүр, отуну, светтерин баары ошо жергиликтүү бюджеттен кылып берели. 1-сентябрдан баштайлы деп айтып бериңиз. Ошо 1-сентябрдан деп азыр мына өзүңүз жакшы билесиз, мына райондон дагы азыр айттык. Ошо 1-сентябрга чейин чечип бериңиз штатын депчи. Азыр өзүңүз билесиз, азыр 13 бул жерде. Ошондо тамак аш көмүрүн 1-сентябрдан баштап сиз мойнуңузга аласыз. Аны жергиликтүү бюджеттен биз мойнуңузга алабыз. Штатын азыр райондон сурандык, ушул унадан чечип бериңиз деп турупчу. Мен азыр могу эл менен сүйлөшүп отурсам айтат да, мына жактан келген труба бар эле дейт. Кимдир бирөө сатып жок кылыптыр, ошодон бери айыл суусуз дейт. Алго эми бирөө ошентип баягы урдаш үчүн жаралат экен да. А бирөө эми монотип өзүнүн үйүн жашап аткан үйүн берип атат. Туура айтасыз. Бул бирок жетекчи катары сиздер. Мен өзүм былтыр 2022-жылы 15-февралда шайландым. Өкмөт болуп, ага чейин өзүңүз жакшы билесиз, ушу Нокат шаарында 10 жыл вице-мэр болуп иштедим. Анан ушул мен кече ушул Алмалыкка таза суу боюнча маселеси быйылкы жылы ошол долбоорго кириптир. Мен ошол жерине барып көрүп келдим. Ошол биздин Зулпуй айыл өкмөтүнүн жатан айылында эсерин мезгилинде ошо таза суу турбалары тартылган экен. Бирок кийин таланып, тонолуп жок болуп кетти азыркы күндөчү. То есть ошондо быйыл суу келеби? Азыр жок, мен суу келет деп айта албайм. Азыр ошол жерге скважина барсам, ал жер дагы сатылып кетти. Менчик болупчу. Азыр эми биз буларга башка жерден жер беришибиз керек да. Азыр эми бул мамлекеттик долбоор, бул себеби бул чоң каражат. Суу боюнча макул, аны түшүндүм. Бирок азыр сиздердин айыл өкмөт катары баягы балдардын билим алуусуна шарт түзүү милдетиңиздер бар да эми. Ошентип келесиздер да, мен баягы балдардын билим алуусуна шартты түзөмүн, бюджетти көтөрөм деп келесиздер да. Ошо жагынан алганда мынау
1 sentябрда демек булардын тамак ашы чечилет, толук мойнуңузга аласыз. Буюрса, мына кече өзүңүз көрүп атасыз, азыр интервьюларда айтып атасыз. Мына быйылкы жылы 2023 жылы Зулпуев айыл өкмөтүндө чоң өзгөрүш, бурулуш жылдары болду да, эми аны көрбөгөндөргө билбейм эми. Себеби бул 3 чоң мектеп. 3 мына азыр 4 чоң бала бакча ачып атабыз быйылкы жылы. 1000 кожолукка таза суу киргизип атабыз. Ошол кечеги айткан, ошол 1000 кожолукка жергиликтүү жамааттар менен айыл өкмөт биргеликте. Жергиликтүү айыл өкмөт ушул шлангаларын, ошол кетчү тетиктерди тендер менен алып бердик. Анан казуу, көмүү иштерин ошол жергиликтүү жамаат өз мойнуна алган да. Бул жак 1 сентябрда чечилет. Тамак аш буюрса. Аласыздар. Буюрса. Азыр ошон үчүн төраганы дагы алып келдим, Ыдырыс мырза. Мына төрага сиз дагы көрүп коюңуз. Эртеге акча каражатын сессияда депутаттар бөлүп берет да. Эртең баягы маселе чыкпайбы? Бул жердин эли шаардын эли экен. Шаардын элине эмне үчүн акча бөлөбүз деп чыкпайсыздарбы? Жер сиздердики? Жок, кечирип коюңуз. Бул жерде андай болот. Жер биздики. Бул жерде 178ге жакын кожолук райондо айыл өкмөткө карайт. Элдин дагы жарымы сиздердики? Ооба. Жарымы шаардык. Шаардык, жарымы шаарга карашат. Бул жерде өзүңүз билесиз, көптөн бери маселе болуп келген. Мен келгенден бери 2 жолу бул маселе көтөрүлдү. Айылдык кеңеште көтөрүлүп, ушул шаарга өткөрүү боюнчачы. Ушул шаарга өткөрүп бергиле деп туруп, өзүңүз билесиз, ошол Зиядин Исламович мурунку Мамбет ким эле, Ош шаарынын мэри Мамбет менен чогуу келип, анан бул жерде ушул айылдык кеңешке сунушталган. Бирок айылдык кеңеш макулдук бербей койгон. Шаарга өткөрүү боюнчачы. Эми мына 2024-жылдары ушул түштүк боюнча, аймак боюнча жанагы аймактык территориальный реформа болот деп атат. Эгерде ошол реформа болгон болсо, аймактарды бириктирүү болгон болсо, мен ойлойм ушул реформанын негизинде өкмөт өзү, правительство өзү ушул Ош шаарына кошуп коет. Эгерде андай болуп чечим кабыл алган болсо, биз каржылоону токтотобуз, Ош шаарына өтө берет. Рахмат, макул ийгилик. Рахмат сизге да. Чоң рахмат. Саламат. Bizde en köylü mesele Müdürüs oğlum şu üylerdin kanca 200'e yakın tutun var ha. Birinde dokumenti yok. Üylerdin dokumenti yok. Şu köp öte kıyınçılık bol otat. Buna baldarga metrik alışta kıyın. Pasport alışta kıyın bol otat. Bir neseye barışga da yok, istemez yok. Ne üçün dokumenti yok? Sayış tarqagandan keyin oldu murun şaharga qaraytılak da. Sayış tarqadı, şahram albay koydu. Jer bizdiki dep, buna Nokat rayonu Zulpuyev ayıl hökümeti. Bizge ötsöңөр dokument beremiz deydi. El oğuna vayt biz şahada yaşaganbız, şahada жүрөбүз, yaşayabız. Ama şunun beri azır bizlerin dokumenti yok oldu. Bir yerden berigen köp jerge barıştı, ayıl hökümetlerimiz bardı, bolbay atat da. Buna mektebimizden bu yıl canı salat miştep bolup atat. 40 yıl oldu Peniski. Şamal bolsa amandı kıymıldap durат. Жок, ал анда кайсыл бюджеттен болот экен ал? Республикалык болот экен. Аны дагы мисалы областтан дедик. Keçek da областтан болотmuş деп атат эми. Ana suu hem maylem, suudu bayağı gün koyganbız. Taşı içeveririz. Bizge şu üydün da en nemesi üydün dokumenti. То есть азыр сиздерде ошондо мына турган үйлөргө менчик укугуңуздар жок экен да? Жок да, эч нерсе жок да. Жөн эле кайтарып отурат экенсиздер да? Квартирантпыз да. Менчик өткөн үйлөр. Менчик жок. Бирок документ жок. Берген эмес. Катталбай атат деп атпайбы? Катталбайт. Мен Нокатка өткөн деди. Мен өттүм. Өтүп красный книги документ полный алдым. Базаға түшпейді екен. Неге базаға түшпейді десем айтады. Берге дейді, сен қашар салышқа, анан временка салышқа, заңғырат үй салышқа ақың жоқ дейді. Ал чыкты эмненин негизинде экен? Билбейм кандай кылган. Анан мен ого красный книга алып бар жогун даярдап неме кылдым. Кийин паспорт алайын деп барсам, паспорт жок, бербейт экен. Үйүң жок дейт. Мына үйүм бар, мына красный книгам бар, мына десем, аныңа ким берген, ошого апаргын деди. Ошо менен калып кетти. Ушундай. Азыр элде азыр паспорт да жок көбүндө. Жок, паспорт ар жерден алганбыз. Бирөөбүз Оштон алса, бирөөбүз Төштөн алганбыз, ошентип. Неме, бирөө учетко туруп эптеп алганбыз да паспортты. Азыр паспорт алайын десең, азыр келиндер туайын десе, келиндер туудуруштун кереги жок. Паспорт алыш өлүм болуп атат. Көлүк алыш өлүм болуп атат. Азыр ошон үчүн бардылы кысыр жүргөн жакшы дейм да. Кыргызстанга азыр биздин алмалыктын эч кереги жок болуп калды. Эч кереги жок болуп калды алмалыктынчы. Тайлоо болуп калсачы,
Noqattan gelет, sizler biz noqatqa qarayısınlar, biz mınanı şaylap bergiledi. Oşluklar gelet, sizler oşta şarda yaşaysınlar, mınanı şaylap bergile bizge de. Bana. Dokument kılışqa kelgende eki öten bir Biz bilbeymiz deydi. Bar noqatın var deydi. Noqat bolsa şarına var deydi. Bunda olganda murda özü şardile turganmız özü. Sayız var. Sayız barında. Anan sayız bütken barın dokumenti, pasport, uçotu, voyankomat oştu. Poliklinika, birinci poliklinika бар жоғары законы болып тұрған. Анан союз кеткенден кейінлі ноқат жер биздики деп талашты. Учетубуз азырға чейин ошто. Анан мында паспортубуз бар ғой, жаңадан ала тургандарга барсаң, красникини кызыл китебиң жок дейт. Паспорт алыш кыйын, ояка жүрүп, буяка жүргөн ошондой болот да. Союз булгандан признат атпай койду да кыскасы. Жок, өзү негизи баягы мынау кенчилердин айылыдай мындай алганда. Кенчилердин айылы. А кен кимде кайсы мекеменин балансында болгон? Кен шаар, мурда ошол өкмөт Шаардын балансында турган. Шаардын балансында. Мисалы мен Кызылкаяны жакшы билем, Кызылкая шахта деген бар эле. Ал Кулатов жактан казган менен баары бир Кызылкая шахтынын ошол жери болуп эсептелет эле дагы, ошодон анан жанагы эмени көмүрдү казып алат эле. То есть көмүрдү казыш үчүн баштап жерди ошол Кызылкаянын же Ноқаттын балансына коюп алып, өткөн, Ноқаттан ошко өткөн документтери бар, биз агайыбыз бар эле, ошондой. Калыш керек эле. Калыш керек эле ошол. Неге мындай иштеп билбейм да, мына шаарда турганда ошол шаардан 5-6 автобус келип иштеп кетет эле, урустар бардыгы. Шаарга караган, бар жошу мугалимдер шаардан келип окутат эле, мектеп шаарда, азыр гароно Ноқат районуга карабайт да, мектеп шаар карайт. Бар жолу шаар карайт. Анан бирок азыр ачылышынан негедир Ноқаттын эми ош уруксат району экен, Ноқаттан бар алыптыр да. Ош уруксат бербей койду. Баягы атпайбы? Анан бу жерде он жерде көчкү болгон, он якты бир көчөт болгон, оны атып алды. Ошондо келип туруп 25 үй эле, 25 үйгө жер берген мынерден. Анан президент келген Атамбай айлында. Келип Атамбай 25 үйгө жер берди эле. Мен Кыргызстанга түшүнбөй эле калды азыр. Президенттин берген немесин айыл өкмөт президент атпай койду. Жыл деди дагы өзүнүн адамдарын берип койду. Бул жерде азыр 200 кожолук барбы? 200'дөн көп болса керек. 230 ушундай. Artık niye tut geldi, çoğuluş kıldık, öttü. Tolkada özümüz şu geçen değil, palni oştağız. Bakacak bitkendeyim, lan toktama Zülpiye vatında aile hükümet. 30'da deputatı. Aile hükümet baş bolun neyin küçüm 75'lik. Kaşka dev, meyil ötköz bireyin dedi, 30 tane deputattan 3 takatını zıldağı ötközmeye koydu. Oş barı alağız dedi. Oş geçecek yakında daha geldi. Emla canı da cazı utağı zakon boyunca silah hoş götürsün. Bu yet hoşluğun cehirde püt şaktı ilgilerden hoşta olmuş. Şaktın içinde olmuş. Dokument üy. Adık şu gün deyem izildetip gelse 69-70 üy şaktı salgan üy. 60. yılka. Prosta ay dokumentinden 2 elle kağız kireyken. Şunu ay dokumentinden deputatlar geçmeydi. Sizlerde kağızga жақынырақ баягы чалдардан эч ким жок экен да. Бар эле кебе калыптыр да, бул агай жок да. Агай жок да, бир агай. Өзү кээде биз баягы дүжүрчалдар деп жаман көрөбүз, бирок бир дүжүрчал бир айылда болуш керек да, ошолор мындай кагазга жақынырақ болуп. Ошол келбей калды, ошонун айынан шундай болуп да. Kecha 1-2 gün boldum, жаңы мэр келип кетти. Келип шундай чогулуш кылып кичине отурду. Шундай айтсак көрөбүз, аракат кылып көрөбүз деген бойдон облук бар, ол да кетти. Оштун акыркы мэри келди. Азыркысы жаңы мэр келди. Бул жерде өтө бир кызык жагдай бар да. Мына ушул мен турган жер азыр бул ушул Алмалык айылынын мектеби. Мектепте карасаңыздар, мына жерде Кыргызстандын туусу менен Ош шаарынын туусу турат. Бул жер мектеп ушу Ош шаардык мэриясына карайт. Шаардык билим берүү башкармалыгына баш ийет. Элдин жарымы шаарга карайт. Мектеп шаарга карайт. Бул жерде бир ФАП бар, ал шаарга карайт. Анан бирок жер шаарга карабайт. Ошонун айынан бул жерге шаар жолун курганга, суусун алып келгенге, бул жерге документ бергенге шаар батынбай отурат. Ошол эле учурда айрым документтерди эл жанагы Ноқаттан алып атышат. Азыр эми мынау азыркы көргөн бала бакчадагы жаңы ачылган бала бакча. Ошол документ алыш үчүн документти кайсы жерде берет? Шаар бере албайт. Ноқатка барса Ноқат берем деген экен. Андан Ноқаттан алып, анан азыр Ноқаттын карамагында кылып азыр бала бакчаны ачты. Ошондо бул жерде мындай тенденция кетип атат. Бул жердеги мекемелердин жарымы
шаарга карап, жарымы айылга карап калып атат. Районго карап калып атат. Ошонун айынан азыр эми кийин муну кандай кылып чечишет билбейм. Ушуну баягы ушу жетекчилер бир жаңсыл кылып чечсе жакшы болмок да. Анткени бир адам өзүнүн үйүн берип, өзүнүн жерин берип, өзү каржылап, өзү мебель, эмерек ошого окшогон баарын алып өзүнүн жанынан, чөнтөгүнөн. Ушинтип бала бакча ачып атат. Ошол эле маалда мына биз элдин маселесин чечебиз. Мына биз элдин көйгөйүн чечебиз, ошо бир жаңсыл кылабыз, натыйжа көрсөтөбүз деп келген жетекчилер негедир ушул айыл боюнча бир эч мындай аракет кылбай отурушат да. Эч мындай бир укуктук болгону мындай бул жака өтсүн же бул жака өтсүн десе эл ошого карап тирилигин кылмак. Өзү негизи айыл мындай. Бул жагы адыр, бул жагы адыр, мына жагы адыр, наркы тарабы адыр. Ошол адырлардын ортосундагы ушундай бир чөйчөктөй болгон жерде жайгашкан айыл. Мурда мына жактан көмүр чыккан, мына кызарып тургандар ошол көмүрдү казуу үчүн алынган атвалдын калган ошол топурагы. Ушул жерде эми жашап атышат. Бул жерде суу жок, бул жерде жол жок, ичкенге да суу жок, сугарганга, сугат суу дагы жок, эч нерсе жок. Газ жок, көмүрү эми мурдатан казылган менен азыр казылбай калган, жабылып калган карьерлери. Бул жерде жөн эле жашашат да, анан мал багышат, андан башка эч нерсе жок. Жамгырдын сууларын чогултуп алып, ошону малга беришет, ошону менен жан багышат. Ошондо дагы ушул жер баалуу болуп атат, ушул жер талаш болуп атат. Бир жагынан карасаң бул жердин эч кандай перспективасы жоктой, эч кимге кереги жоктой. Экинчи жагынан карасаң ушул жер талаш. Парадокс ушунда, ушундай эч бир тамчы суусу жок жерди азыр Ош шаары менен Ноокат району талашып отурат азыр. Мына менин артымда турган ушу кепедей болгон имарат бул айылдын, ушу Алмалык айылынын фабы. Анан китепканасы. Бул жагы китепкана, бул жагы фаб. Медайым өзү жок окшойт. Эшик култанып турат. Анан бул жагы медайымдын телефону экен. Терезенин бирден кабаты калыптыр, бирден кабаты жок. Шипырын жарымы шамал учуруп кеткен, жок. Бул жагы бирөөнүн огороту болгонбу, мына жерде тандыр бар экен. Болгону Оштон 20 километр нарада турган жер. Ош менен ушул Ноокат районунун, Ош-Ноокат жолунун трассасынын боюнда жайгашкан айыл. ФАП шаарга карайт. Билим берүү башкармалыгы ушул мектеп ошол шаарга карайт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына карайт. Айылдын элинин жарымынан көбүндө мынау салынып турган, мынау арттагы турган үйлөрүнүн бирине дагы документтер жок. Айрымдарында ошол госактысы ошол Ноокаттан алгандары бар экен, көпчүлүгүндө жок. А бирок шайлоодо тизмеде бар. Шайлоодо биздин жетекчилер добуш каякта бар экенин билишет. Добушту бир да добушту калтырбай аны алыш керек экенин жакшы билишет. Ошон үчүн жанагы шаарга каттап коюшкан. Булар шаардык катары, шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышат, президенттик шайлоого катышат, жогорку кеңештин шайлоосуна катышат. То есть буларда добуш берүү укугу бар. А бирок өзүнүн мына салып турган үйлөрүн каттоого укугу жок. Ушул жашап аткан жерине мындай чыгып, мына жер меники деп ошону каттатып, ошонун негизинде балдарына көлүк алганга, жана башка ушундай документ иштерин жасаганга укуктары жок. Мына жактын кулпусу турат. Бул жак менин билишимче библиотека болсо керек эле мурда. Анан мурда ошентип айтышкан. Бул жакта кулпу турат. Библиотека деген жазууну дагы алып салышыптыр. Анткени ичинде китеп калган эмес. Мына терезеси дагы жок калыптыр. Мына сыныптыр. Ичинде деле эч нерсе жок. Бул ушул имаратты көрүп, ушул Алмалыкты көрүп, азыр Кыргызстандын абалында элестетип кетесиң да. Мындай кожоюну дагы жок, ээси дагы жок, бир камкордук кылган кишиси дагы жок. Анан бирөө бир ушул жерге жоопкерчиликти алып, ой, бул жердин эли бул жакта болуш керек, жери бул жакта болуш керек
элине мындай мамиле болуш керек, жерине мындай болуш керек, камкордукту мынтип кылышыбыз керек дегенге окшогон нерселер жок да. Негизи Алмалык айылынын проблемасы президентке дагы дайын. Президентке бир эмес 3 жолу ошо Алмалык маселеси боюнча каттар кирген. Президент өзү тапшырма дагы берген. Бул азыркы президент эмес, Атамбаевдин маалында Атамбаев өзү дагы келген. Кийин Садыр Жапаровго кат келип, Садыр Жапаров анан ушул маселени чечип койгула деп тапшырмасын мынау облустун губернаторуна, шаардын мэрине берген. Шаар мэрлери, облус губернаторлору улам келип коюшат. Ушундай экен, анда биз чечели, ушуну карап коелу дешет. Болду, ошону менен анан маселе токтойт. Эл убара тартып ошол жүрө беришет. Сууну ташып ичишет, документтери жок, жол ремонт болбойт, ФАПтын абалы ушул, мектептин абалы жанагындай. Бала бакча салуу жөнүндө эч ким ойлонгон киши жок. Ошон үчүн азыр биз ушул айылдын өзүнүн бир ишкери чыгып бала бакчаны салып атат. Ал салганны азыр ошону кантип эми айлыгын ким төлөп берет деп, айлыгын кантип төлөп беребиз эми деп ошол маселени чече албай отурушат. Даяр бир ишкер чыгып имаратын берип атат, эмерегин берип атат, идиш аягын берип атат. Уюштуруп ушул жерге монтип баягы чоңдордун баарын чакырып, лентасын кестирип, телевизорго чыгартып, ачтырып дагы берип атат. Бирок ошондо дагы мунун каржы маселесин чечип берген киши жок. Бул жокто эми бирок мындай нерсе бар да, ар бир жетекчи келгенде жетекчилер мындай болушат да, жанагы жетекчилик кызматты абдан талашышат. Мен боломун дейт. Аким мен болом дейт, мэр мен болом дейт, айыл өкмөт мен болом дейт. Ар бир кызмат талаш. Бирок кызматты талашканга жараша түйшүктү кошо талашсаңыздар жакшы болот эле да. Мына жерде түйшүк мисалы, мына жерде машакат. Бул жерде ошо чечилбеген ушул көйгөй бар. Көйгөйдү дагы талашып чечсеңиздер жакшы болот эле. Көйгөйдү ушу кызмат талашкандай талашсаңыздар кана эле. Мына жерге азыр жанагы эмелер келишти, чоңдор келишти. Аялдары ак костюм кийип келди, эркектер кара костюм кийип келишти. Анан кооз сөздөрдү айтышты, элди куттукташты, тасманы кесишти, сүрөткө түшүштү, анан шорпону ичишти, кетишти. Бирок маселени чечебиз деп айтышты, убада беришти, билбейм эми кандай чечилет, качан чечилет. Ушундай.